Кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын өткөрүү иш-чаралары расмий жыйынтыкталды. Бир жыл бою республиканын бардык аймактарында акындын мааракесин өткөрүү боюнча өкмөттө атайын комиссия дагы түзүлгөн болчу. Комиссия чыгарган жыйынтыкка ылайык пландалган иш-чаралардын дээрлик көбү аткарылды. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн бүгүнкү Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесинде дагы бир жолу акындын ырлары жаңырды. Теманы Мерим Бакир кызы улантат. Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет Жакут калхар кийип жолукту. Сөз сүйлөө үчүн сахнага чыккан ар бир чиновник болобу, акын же коомдук ишмерби, бардыгы алп акындын ырларын көркөм окуп жатты. Кыргыз элинин классик акыны Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесине карата анын ырлары бүгүн эле эмес бир жыл бою республиканын бардык аймактарында жана түрк тилдүү мамлекеттерде да жаңырды. Залкар акын, чебер котормочу жана драматург Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракеси кеңири белгиленип жатат. Акындын мааракесин өткөрүү боюнча өкмөттө атайын комиссия түзүлгөн болчу. Пландалган иш-чаралардын да дээрлик көбү аткарылды. Маселен, Алыкул Осмонов энциклопедиясы аттуу китеп жарыкка чыкты жана орус түрк элдеринин калемгерлери дагы Алыкул жөнүндө китеп жазды. Ошондой эле улуттук китепканага Осмоновдун ысымы ыйгарылып, музейи ачылды. Акындын кичи мекени Панфиловдо сейил багы жана айкели ачылды. Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районундагы Капталарык айылында төрөлүп, 1950 жылы 35 жашында дүйнөдөн кайткан. Осмоновдун кыска өмүрү турмуштун кыйынчылыктары менен коштолгон. Ошентсе дагы кыргыз поэзиясына эле берме чачып кетпестен, дүйнө классиктерин дагы кыргызчалап, опол тоодой иштерди жасаганга үлгүрдү. Пушкин менен, Шекспир менен, Низами Наваилер менен достоштум дейт. Достошум дегени кандай? Бул ошол классикалык үлгүдөгү дүйнөлүк шедеврлерди кыргыз топурагына келип кайрадан өстүрүп атат. Акындын ырларындагы ар бир сөзү ушул күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Мына ошол акындын жолун улаган жаш калемгерлерге 3 жылда бир жолу берилүүчү Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктар да тапшырылды. Орфейдин сүйүүсү деген китебим татыктуу болуп, мен ушул Алыкул атындагы адабий сыйлыкка ээ болуп отурам. Чыныгы чыгарма жарык сыяктуу. Мына ошол шоола чачкан саптарды Осмоновдун ырларынан сөзсүз кезиктирүүгө болорун бүгүнкү жыйынга келген калемгерлер билдирди. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.